Арыбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Чүй облусу боюнча коронавирус инфекциясынын жайылышын болтурбоо жана алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Намазалиев Алтынбек Абдисаламович маалымат берет. Түз эфирде ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о том, какие меры принимаются по Чуйской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и профилактики. Расскажет полномочный представитель правительства Кыргызской республики в Чуйской области Намазалиев Алтынбек Абдисаламович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, через Кыргызское информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство и 1 радио. Анда эмесе Алтынбек Абдисаламович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чүй областынын аймагында коронавирус инфекциясынын тарап кетпешине жол бербөө боюнча жүргүзүп жаткан иштер жөнүндө кыскача маалымат берип кетүүгө уруксат бериңиздер. Коронавирус инфекциясынын жайылып кетишин токтотуу максатында биринчи ирет убактылуу бардык маданий, массалык, спорттук, майрамдык иш-чаралар жана оюн зоок өткөргөн жайлардын иштөөсү токтотулган. Ошондой эле 2020 жылдын 28 январынан баштап Чүй областынын аймагында жайгашкан бардык 5 мамлекеттик чек аранын көзөмөл өткөрмө пункттарында санитардык карантиндик посттор уюштурулган. Ал жерде күнү түнү 28 медицина кызматкерлери кызмат өтөшкөн. Бүгүнкү күнү белгилеп кетчү жагдай Чүй обласу боюнча Ак Тилек өткөрмө пункту эле иштеп отурат. Ал жерде бардыгы болуп 9 медицина кызматкерлери кызмат өтүп жатышат. Мындан медицина кызматкерлердин функционалдык эмесине жарандардын дене табын текшерип, каттоо иштерин жүргүзүп жана ПЦР тест менен экспресс тесттерин алуу кирет. Бүгүнкү күнү мына 28 январдан 19 мартына чейин 5 контролдук өткөрүү пунктундан 1 миллион 45 миң 294 адам өткөн. 5 контролдук өткөрүү пунктунда МЧС тарабынан атайын 7 изолятор, медицина кызматкерлеринин эс алуусуна 6 кызмат бөлмөлөр уюштуруп берген. Андан бөлөк МЧС кызматкерлеринин тарабынан ысык тамак берүү уюштурулган. Ошондой эле учурдан баштап обсервацияларга жерлер дайындарып, карантин режимине даярдык жүргүзүлүп башталган. Областтын аймагында коронавирус оорусунун жайылуусуна жол бербөө жана ыкчам чараларды көрүү максатында 2020 жылдын 20 мартындагы Чүй облусунун жарандык коргоонун мамлекеттик тутумунун иштөөсүн жогорулаткан даярдык режимин өткөрүү жөнүндөгү буйругу чыккан. Облас боюнча областын буйрмасы менен Чүй областынын ыкчам штабы түзүлгөн. Ошондой эле бул буйрманын негизинде райондордо жана Токмок шаарында ушундай штабтар да түзүлгөн. Ыкчам штабтарга көзөмөлдөө, укук коргоо органдары, медициналык кызматтары, ошондой эле жарандык коргоо кызматкары кирген. Областтын аймагында коронавирус оорусунун катталган байланыштуу 22 мартта Чүй областында өзгөчө кырдаал абарын жарыялоо жөнүндө буйрмасы кабыл алганбыз. Оорунун табылган учурларынын санынын көбөйүшүн эске алып, эпидемиологиялык комиссиянын корутундусу негизинде 26 мартта Чүй областынын аймагында карантин киргизилген. Аталган иш аракеттердин баары граждандык коргоо мыйзамынын жетекчилигинде алынып жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик администрациялардын башчыларына, областтык түзүмдүн бөлүмдөрүнүн жетекчилерине инфекциянын жайылышына жол бербөө боюнча тиешелүү тапшырмалар берилип, мындан тышкары ар бир кызматтын иш аракетинин алгоритми иштелип чыкты.
20 мартына карата кыргыз-казак чек арасы жабылганына байланыштуу бүгүнкү күндө областтын аймагында жогоруда көрсөтүлүп кеткендей Ак Телек автодорожный өткөрүү пункту иштелип жатат. Областтын аймагына чек ара аркылуу кирген жарандардан мен белгилеп кеткендей экспресс-тест жана ПЦР анализдери алынат. Текшерүүнүн жыйынтыгында 4 адамдан коронавирус илдети аныкталган. Ошондой эле өткөрүү пункту тез жардам автоунаасы менен камсыздалган. Ошону менен бирге коронавирус жайылып кетишине болтурбоо катышкан медицина өзгөчө кырдаал башкармалыгынын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери тийиштүү медициналык жеке коргонуу каражаттары менен камсыздалынган. Ошондой эле санитардык гигиеналык нормаларды сактоо тапшырмасы берилген. Өзгөчө кырдаал режимине киргизген учурда область аймагында жалпысынан 330тан ашык посттор уюштурулган. Мындан тышкары Бишкек шаардык комендатурасынын 14 посту орнотулган. Анын ичинен 5 санитардык карантиндик пост бул Кемин району 137 километр Бишкек Тоoro Карт жолунда, Сосновка айылында Сосновка посту Толкун 1, Ак Телек автодорожный өткөрүү пункту, Ысык-Ата районунда Киршолк айылы, Сокулук районунда Маловодный айылы жана ошондой эле 49 фильтрлөө посттору дагы белгилеп кетчү жагдай 115 жергиликтүү тургундар тарабынан дагы уюшулган посттор бар эле. Райондор аралык посттор жана алардын ортосунда посттор белгилеп кеткендей жергиликтүү жашоочулардын, айылдардын активисттери жана элдик кошундулардын күчү менен уюштурулган. Бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көзөмөлүндө болушкан. Коронавирус инфекциясынын жайылып кетишин токтотуу максатында жапа-тырмак биригип ынтымактуулук менен мекендештерибиз өз ыктыяры менен постторду уюштурушту. Мындан тышкары аталган посттордо кызмат өтөгөн кызматкерлерге карапайым эл арасынан ысык тамак уюштурган учурлар көп болду. Учурдан пайдаланып түзүлгөн кырдаалда кош көңүл кылбаган мекенчил жарандарыбызга ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү күнү область боюнча коюлган посттордун саны кыскартылды. Болгону 9 эле калды биздин Чүй областы боюнча. Булар 3 санитардык карантиндик посту, 3 фильтрлөө посту жана 3 жергиликтүү элдер жана элдик кошундардын биргелешкен посту. Бул Аламүдүн районунун Сокулук райондорунда, шаарга, Бишкек шаарына жакын жайгашкан посттор. Чүй областтык ыкчам штабынын чечимдерине ылайык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын тарабынан обсервация жаткан адамдардын эпидемиологиялык иликтөөгө тартылган мобилдик топторго, санитардык карантиндик постторго нөөмөт өтөгөн кызматкерлерге 3 жолку ысык тамактануу берилүүсү уюштурулган. Мобилдүү топтордун жана медициналык кызматкерлердин иштөөсүнө күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздалган. Областтын аймагында жайгашкан баардык имараттардын ичин, сыртын жана көчөлөрдүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан дезинфекциялоо иштери аткарылууда. Учурда область боюнча имараттардын ичи боюнча 608.266 квадрат метр, имараттардын сырты боюнча 310.460 квадраттык метр жана жолдор, унаа жолдору боюнча 12 миллиондон көп погонометр дезинфекция иштери жүргүзүлгөн. Жалпысынан ушул иштерге 20 тоннадан көп хлор колдонулган. Бирок жасалган иштерге карабастан бүгүнкү күнгө коронавирус инфекциясы 104 адамда аныкталган. Анын ичинен 70 адам айыгып чыкты, 31 адам дарыланууда. Коронавирус жуктурган 104 жарандардын ичинен 24 жаран чет өлкөдөн келгендер, 47 жаран вирус жуктурган адамдар менен байланышта болгондор, ал эми 33 жаран Бишкек шаарында иштегенне байланыштуу вирус жуктурушкан. Тилекке каршы область боюнча 3 адам каза болду. Коронавирус оорусунун жайылуусуна жол бербөө максатында областтын штабынын чечими менен жарандык обсервацияга алууга орундар дайындалган.
баса белгилеп кетчү жакта бул жаатта жарандарыбыз мекенчилдигин көргөзүп, жеке менчик имараттарын обсервацияга бекер колдонууга беришти. Чүй областы боюнча жалпысынан обсервацияга 300 адам жаткырылган. Коронавирус илдетин чалдыккан адамдар менен тыгыз байланышта болгон адамдарды аныктоо максатында 26 марттан баштап 30 мобилдик топ иштеп жатат. Анын ичинде дагы 12 мобилдик топ бул резервде кармалып турат. Алар эпидемиологиялык тергөө иштерин алып барышат. Бул топко тартылган кызматкерлер тийиштүү медициналык жеке коргонуу каражаттары менен жана 49 автотранспорт менен камсыздандырышкан. Мобилдик топтордун курамына жалпысынан 168 кызматкер тартылган. Анын ичинен 141 кызматкери бүгүнкү күнү иштеп жатат. Калган 27 кызматкер резервде. Бүгүнкү күндө мобилдик топтор вахталык режимде кызмат өтөшөт. Анткени алар коронавируска чалдыккан адамдар менен тыгыз байланышта болгондугу үчүн ооруну жуктуруп алуу коркунучу бар болгондуктан нөөмөттөн чыккандан кийин 14 күн обсервацияга жаткырылышат. Мындан тышкары ар бир мамлекеттик администрацияларында коронавирус илдетинде чалдыккан адамдар менен байланышта болгон адамдарды табуу боюнча эпидемиологиялык кырдаалды аныктоо, изилдөө жана чалгындоо боюнча ыкчам топтор түзүлүп, тиешелүү иштерди жүргүзүп келишүүдө. Бүгүнкү күнү 1347 адам үй карантининде турат, ал эми 5608 адам үй карантининден чыгарылган. Чүй областы боюнча үй карантинде отурган жарандарды үстүртөн координациялоо үчүн жарандарга мобилдик тиркемеси кошулган. Ошондой эле область боюнча үй карантинде отурган жарандарды райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери электрондук базага киргизип жатышат. Ушул түзүлгөн мобилдик топтор коронавирус менен күрөшүүдө эң негизги орунду ээлеп келе жатышат. Себеби алардын ишин натыйжалуулугунан жана эффективдүүлүгүнөн областыбыздагы эпидемиологиялык кылдар туруктуу болуп турат. Областтык ыкчам штабтын демилгеси менен ушул базага кирген үй карантининдеги жарандарды көзөмөлгө алуу жана үстүртөн мониторинг жүргүзүү үчүн райондук ички иштер бөлүмдөрүнөн 19 инспектор учурда иш алып барып жатышат. Үй карантинде отурган жарандар медицина жана милиция кызматкерлери тарабынан көзөмөлгө алынган. Урматтуу мекендештер, өзгөчө кырдаал мезгилинде Чүй областы боюнча турмуштун оор кырдаалына кабыл алынган үй бүлөлөрдү колдоо максатында бир катар чаралар көрүлдү. Биринчиден, кезектөө областтын аймагында жашаган аз камсыз үй бүлөлөргө, көп балалуу үй бүлөлөргө, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, улгайган жана кароосуз калган жарандарга ар тараптуу гуманитардык жардам көрсөтүлүп жатат. Ошондой эле карантинди сактоо учурунда күнүмкү жашоого акча табуу мүмкүнчүлүгүнөн калган үй бүлөлөрдү аныктоо максатында үймө-үй кыдырылып, тизмелери такталып, тизмелерди тактоо Чүй областында каттоосу жок адамдар да камтылды. Ошону менен бирге Сокулук жана Алам Үйдүн районунда жайгашкан айыл статусу жок конуштарда жашаган калктуу аярлуу катмарларына өзгөчө көңүл бурулганын баса белгилейбиз. Гуманитардык жардам Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, жергиликтүү бийлик органдарынын жана демөөрчүлөрүнүн жардамы менен жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары область боюнча ишканалар жана уюмдар, жардам берүүгө шарты бар жарандар, ошону менен бирге материалдык байгерчилиги орто жарандарыбыз өз ыктыяры менен социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берүүдө. Учурдан пайдаланып, баарына ыраазычылык билдирем. Сары Өзөн Чүй ынтымактын, биримдиктин өргөсү жана үлгүсү экенин дагы бир ирет далилдөөдөбүз. Область боюнча белгилүү сандарын айтып коеюн. Область боюнча 77.385 үй бүлө жардамга муктаж. Учурда область боюнча бардыгы 95.074 азык-түлүк топтомдору таратылды. Айрым үй бүлөлөргө 2-3 ирет жардам көрсөтүлгөн.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан калктын айырылуу катмарына жардам берилгендигинин маалымдап кетким келет. Март-апрель айларында баардыгы болуп 24.116 үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. Бул өкмөт тарабынан. Анын ичинен мамлекеттик материалдык резервинен 711.000 тонна un, 65.000 тонна шекер, ошондой эле республикалык бюджеттен 10 миллион сомдон ашык акча каражаты бөлүнүп, азык-түлүк топтомдору таратылды. Мындан бөлөк жергиликтүү бюджеттин эсебинен 15.975 үй бүлөлөргө, демирчилердин эсебинен 54.983 үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлдү. Бирок ошону менен бирге жардамга муктаж үй бүлөлөр көп кайрылууда. Кайрылган жарандардын ичинен жашоо шарты жакшы болгон жарандар да жок эмес. Ошонун эле ичинде бир ирет жардам алганына карабастан ар кайсыл демирчилерге кайрылууну улантып жаткан жарандарыбыз дагы саны арбын. Мындан арыда жардамга муктаж калктуу айырылуу катмарына жардам берүү улантылат. Өздүк финансылык каражаттар такталып, жеке ишкер, кайрымдуу фонддор жана башка уюмдар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Урматтуу мекендештер, ал эми азыр экономикалык жаатын токтолуп өтсөм, коронавирус илдети экономика тармагына тез таасири тийгизгенине карабастан бүгүнкү күндө область боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жатат. 2020 жылдын январь-апрель айларында Чүй областы өнөр жай секторунда 46 миллиард 733 миллион сомго продукция өндүрүлгөн. Бул 2019 жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 9 миллиард 131 миллион сомго көбөйгөн. Өнөр жай продукциянын физикалык көлөмүнүн индекси 96,3% түздү. Айыл чарба азыктарынын дүңүнөн өндүрүү жана кызматтарды көрсөтүү 8 миллиард 640 миллион сом же былтыркы жылдын ушул эле мезгилине карата 101,7% түштү. Курулушка капиталдык салымдар жалпысы көлөмү 1 миллиард 966 сомду түздү. Түзүп карантин режимин сактоого байланыштуу былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 79,9% болду. Ал эми жазгы талаа иштери уюшкандыкта өтүп, программага каралган 185.944 гектар айдалды. Аткаруу 100%га аяктады. Жазгы эгин себүү иштери толугу менен бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча аяктады. Андан сырткары бекитилген программага ылайык кант кызылчасы, картошка, жүгөрү жана башка жер жемиштерди айдап себүү иштери жүрүп жатат. Баарыбызга маалым болгондой, өзгөчө кырдаал мезгилинде айыл чарба иштерин үзгүлтүккө учуратпоо максатында штабтын чечими менен айыл чарба тетиктерин жана минералдык жер семирткичтерди сатуу жайларын область боюнча толугу менен уюшулуп берди. Жалпысынан область боюнча 35.344 тонна минералдык жер семирткичтери камдалып, эл арасында сатылган. Жалпы жер семирткич сатуу 51 дүкөн контейнерлер уюштурулуп иштеди. Андан бөлөк Бишкек шаарындагы Кудайберген базары жабык болгондуктан бул Чүй областы боюнча толугу менен 14 дүкөн контейнерлерди уюшулган. Булар болсо биздин айыл чарбачыларга, айыл чарба техникасына ушу керектөлүүчү тетиктерин сатып, ошонун аркасынан биздин айыл чарба иштери үзгүлтүккө учурган жок. Эң негизги белгилеп кетчү жагдай жергиликтүү бийлик тарабынан сугат суу жана суу менен камсыздоо максатында баардык сугат каналдары даярдоо иштери жүргүзүлүп, учурда толук даяр. Штабтын атайын тапшырмасы менен 15 апрелден баштап алма бактарды, көп жылдык чөптөрдү, күздүк аянтын сугарууга сугат иштери жүргүзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Кырдаалга байланыштуу Токмок шаарындагы Сокулук, Москва жана Жайыл районундагы мал сатуучу базарлар бүгүнкү күндө иштебей турат.
областтын аймагында эпизоотиологиялык абал туруктуу. Жерлерде жугуштуу ылаңдарга каршы малдарды иштерин жүргүзүлүп, область аймагында абал туруктуу. Бюджеттин аткарылышы боюнча токтолуп кетсем, бүгүнкү күнү мына 4 айдын жыйынтыгы менен бюджеттин киреше бөлүм планы 90%га жакын аткарылды. Бул планда каралган 1 миллиард 831 миллион сомдун ордуна иш жүзүндө 1 миллиард 608 миллион сом чогулуп, үзгүлтүксүз иш жүргүзгөнү, иш жүрүп баратат. Баса белгилеп кетчү жагдай, учурда кырдаалга байланыштуу область боюнча экономикалык туруктуулукту колдоо жана сактоо максатында областтык штаб берген тапшырмаларга ылайык иш чаралар планы түзүлүп бекитилген. Коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу областта бүгүнкү күнгө 142 ири ишканалардын ичинен 32 ишкана иштеген жок. Бирок кырдаал турукташкандан кийин баардык өнөр жай ишканаларынын ишин кайрадан башталышы күтүлүүдө. Кээ бир өнөр жай ишканалары май айынан тартып иштеп башташты. Чүй областы боюнча азык-түлүк коопсуздугунун камсыздоо максатында областтын аймагында бааларды кымбатташына жол бербөө боюнча чаралар көрүлүүдө. Атайын салык инспекциясынын экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте соода базарларында, маркеттерде, дүкөндөрдө жана башка соода түйүндөрүндө рейдтер өткөрүлүп жатат бүгүнкү күнгө чейин. Ошондой эле ирүү сатуучулар менен түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатат. Биринчи кезектеги керектөөчү азык-түлүккө болгон баалар монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги койгон баада жогору болбошу көзөмөлгө алынган. Күн сайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тарабынан райондор жана Токмок шаары боюнча соода түйүндөрүндө тамак аш, азык-түлүктөрдүн баасын жана калдыктары боюнча мониторинг жүргүзүлүп турат. Бүгүнкү күндө область боюнча азык-түлүк толугу менен жетиштүү жана тартыштык жок. Бул маселе райондун ар бир жетекчисинин жеке көзөмөлүндө турат. Муну менен катар баалардын жогорулашына жол бербөө жана көзөмөлдөө боюнча күн сайын иш алып барып жаткан дайыма иштөөчү штабтын топтор бар. Урматтуу жарандар, кадырлуу элибиз бүгүнкү күнгө чейин далай тоскоолдуктарды жеңип, кыйынчылыктарды багынтырып келген. Өлкөбүздө түзүлгөн кырдаалга карабастан мекенчил жарандарыбыз ынтымакка жана биримдикке элибизге кол сунду. Кандай гана учур жаралбасын, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, алдыга карай умтулушубуз зарыл. Учурдан пайдаланып, январь айынан бери үй бүлөсүн, жакындарын көрбөй, өз өмүрүн тобокелдикке салып, кызматтарын жогорку деңгээлде аткарып жаткан кызматкерлерге терең ыраазычылык билдирем. Алар саламаттык сактоо кызматкерлери, укук коргоо органдарынын, райондордун жетекчилери жана айыл өкмөт башчылары. Мындан тышкары жергиликтүү жашоочуларга өзгөчө ыраазычылык билдирип кетем. Сары Өзөн Чүй ынтымактын, биримдиктин өргөсү жана үлгүсү демекчи, учурда дагы көзгө көрүнгүс жоо коронавирус илдети менен күрөшүүдө биримдик жана жоопкерчилик менен жеңебиз. Сиздерге дагы бир ирет кайрылып өтүнүп кетет элем. Коронавирус оорусунун жайылышына токтотуу үчүн санитардык гигиеналык эрежелерди сактап, кажети жок үйдөн чыкпоого аракет кылыңыздар. Бар болуңуздар. Рахмат, Алтынбек Абдисаламович. Эми мамлекеттик расмий тилде дагы кыскача маалымат бере кетесизби? Саламатсыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Разрешите представить краткую информацию о проводимой работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Чуйской области.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в первую очередь на территории области временно была приостановлена работа всех культурно-массовых, спортивных, праздничных мероприятий и развлекательных заведений. Также с 28 марта с 28 января на всех 5 контрольно-пропускных пунктах государственной границы, расположенных на территории Чуйской области, организованы санитарно-карантинные посты. На СКП круглосуточно дежурство осуществляли 28 медработников, которые проверяли самочувствие и температуру граждан, вели регистрационную работу. Всего с 28 января по 19 марта через контрольно-пропускных пунктов прошло более 1 миллиона человек. На 5 контрольно-пропускных пунктах со стороны МЧС области организованы 7 специальных изоляторов, 6 служебных помещений для отдыха медицинских работников, а также горячее питание. С этого момента начаты работы по созданию мест для обсервации и подготовки к карантинному режиму. В целях недопущения распространения заболевания инфекции и принятия оперативных мер на территории области 20 марта мною был издан приказ о переводе функционирования государственной системы гражданской защиты Чуйской области в режим повышенной готовности. И создан оперативный штаб Чуйской области. Также, согласно распоряжению, во всех районах области, а также в городе Токмок были созданы аналогичные штабы. В состав оперативных штабов вошли службы надзора, правоохранительных органов, медицинская служба, а также службы гражданской защиты. В связи с тем, что на территории области был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекции, 22 марта текущего года принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации на территории Чуйской области. Учитывая увеличение количества выявленных случаев заболевания, на основании заключения эпидемиологической комиссии 26 марта текущего года на территории Чуйской области был введен карантин. Все эти действия проводятся в соответствии с законодательством о гражданской защите. Главам государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений даны соответствующие поручения по недопущению распространения инфекции, а также разработан алгоритм действий каждой службы. В связи с закрытием кыргызско-казахской границы с 20 марта и на сегодняшний день на территории области функционирует только один пропускной пункт, это расположен на территории Сокотинского района, пропускной пункт Актылек автодорожный. Граждане, въезжающие на территорию области через границу, проходят экспресс-тест, также сдают ПЦР-анализы, и по результатам которых был выявлен коронавирус у 4 наших граждан. Пункт пропуска оснащен автомашиной скорой помощи. Вместе с тем, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и управление Министерства чрезвычайных ситуаций, участвующие в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, обеспечены соответствующими медицинскими и индивидуальными защитными средствами. Также им даны рекомендации по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил. При введении режима чрезвычайной ситуации на территории области всего было организовано более 330 постов. Здесь необходимо отметить, что многие посты были установлены при поддержке наших местных жителей. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность нашим местным жителям, то, что вызвались помочь. Также были организованы с их стороны питание, и другая необходимая помощь полностью оказывалась. Я хочу признать благодарность нашим гражданам, проживающим в Чуйской области. На сегодняшний день количество постов сокращены. Всего по настоящее время работают 3 санитарно-карантинных поста.
3 фильтрационных постов и 3 совместные посты, установленные добровольными дружинами. В соответствии с решением оперативного штаба Чуйской области со стороны областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций организовано трехразовое горячее питание граждан, находящихся на обсервации, мобильных групп, задействованных на эпидемиологическое расследование сотрудников, осуществляющих дежурство на санитарно-карантинных постах. Обеспечение горюче-смазочными материалами передвижения медицинских работников и мобильных групп. Кроме того, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции силами территориальных подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций, а также органов местного самоуправления проводятся дезинфекционные работы на территории населенных пунктов области, это внутри здания, также снаружи здания, улицы и так далее. Несмотря на проделанную работу, на сегодняшний день выявлено всего по области и госпитализировано с коронавирусной инфекцией 104 человека, из которых выписано с выздоровлением 70 человек, и все они переданы в СЦМ по месту жительства для дальнейшего наблюдения семейными врачами с последующим снятием с домашнего карантина. 31 человек находится на лечении. Из 104 человек 24 случая завозные, 47 это местные контактные и 33 человека, которые были заражены по месту работы. К сожалению, на территории области 3 человека скончались. В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции решением областного оперативного штаба были подготовлены места для обсервации. Хотелось бы отметить отзывчивость наших граждан в сложившейся ситуации. Они показали свой патриотизм и безвозмездно многие представили здания, находящиеся в частной собственности, для организации мест обсервации. Уважаемые телезрители, вкратце доклад о проделанной работе завершен. Я бы хотел также еще раз обратиться к нашим гражданам, жителям Чуйской области, и еще раз выразить благодарность тем лицам, которые не остались в стороне, оказали поддержку, всяческую поддержку, в том числе и при оказании гуманитарной помощи, при оказании помощи сотрудникам штабов. И думаю, над этой проблемой мы можем победить, эту проблему мы можем победить только единством, сплочением. Спасибо. Спасибо, Алтынбек Абдисаламович. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Намазалиев Алтынбек Абдисаламович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алату-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.